Жалал Абад облусунда мас абалында унаа башкарган 18 айдоочу аныкталды. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмү тарабынан облустун аймагында оор кесепеттер менен коштолгон жол унаа кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо максатында, ошондой эле үйлөнүү тойлорунда коштоп жүргөн унаалар тарабынан жасалган бузуулар боюнча Куруттой аталышындагы рейдтик иш-чара жүргүзүлгөн. Аталган иш-чаранын алкагында жалпы 442 ар кандай жол эрежелерин бузган фактылар аныкталган. Анын ичинен мас абалында унаа башкаргандыгы үчүн 18 айдоочу кармалган. Ал эми унаалардын алдыңкы терезелерин караңгылатып алгандыгы үчүн 7 айдоочу токтотулган. Буга чейин социалдык тармактарга жарыяланып тарап кеткен тасмадагы жол эрежелерин одоно бузган 11 айдоочунун автоунаалары кармалып, атайын айып короого коюлган. Мыйзамсыз түрдө орнотулган катуу үн чыгаруучу, атайын жарык берүүчү жабдыктар алынып, айып пул салынуу менен бирге айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.